Бишкек шаарында жашаган көзү азиз жана көрүүсү начарлардын атынан кайрыламын. Шаарда жалпы мына электросамокаттар шаарда козу карындай жайнап кетти. Бизге аябай тоскоолдук кылып жатат ал самокаттарчы. Ошол маселелер самокаттарды сураныш сиздерден шаардын жолдорунан алып салсаңыздар, шаардын казынасы мен ойлоймун самокаттардан көз каранды эмес. Ушул маселелерди чечип бериңиздер. Биз кыйналып жатабыз самокаттардын айынан. Рахмат. Рахмат. Мен акыркы суроодон баштайын. Жанакы самокаттар боюнча биз мына жакын арада жыйын өткөнбүз, жана коомдук талкууга да чыгардык. Бүгүн мен байкашым боюнча бул да ишке ашып баштады. Мына көптөгөн самокаттарды азыр бизде эки эме бар, провайдерлер. Анан ал жерде 15 км/саатынан деп ылдамдыгын азайтканбыз. 15 километрге түшкөндөн кийин мына мен бүгүн УПСМден дагы Боробек Жумабаевичтен сурадым. Ал деле айтты, маалымат берди, эми мындай көптөгөн кескин азайды деп жанакындай көрүнүштөр турабы? Жол кырсыктары кичине азайды. Бүгүнкү күндө биз деген ал деген электроскутерлерге дагы башкаларга да талаптарды күчөтүп атабыз. Эгер ошондон кийин дагы бүгүнкү күндө эрежелер сакталбай, жанагындай көрүнүштөр болсо, биз тыюу салганга даярбыз. Мен айтайын, эми бул бир гана түздөн түз жергиликтүү бюджеттин казынасы менен байланышы жок. Бул болгону жол тыгыны. Биз деген биздин жарандарыбызга альтернативдүү түрлөрдү да мындай транспорт катары сунушталып атат да. Бул эми жол тыгынына автоунаа менен кошулбастан ушундай самокатты да колдонгула деген маселе да. Анан да бир жолу айтайын, мына 15 км/саатына ылдамдыгы азайтылды. Бүгүн мындай өзүнүн эмесин берип атат да. Жакшы жыйынтыгын. Эгер ушундай сакталып келген болсо, жанагындай авариялар катталбаса, анда биз ушуну улантабыз, ушул тажрыйбаны. Жана талаптарды күчөтөбүз.